Канатбек Асанов. Ассаламу алейкум, урматтуу Бакыт Калмаматовдун колдоочулары. Буйруса жакшы жаңылык. Көп күндөн бери Бакыттын WhatsApp'ын жазып жаткам. Ал дагы жазып жатты. Чалып сүйлөшөйүн десем албайт. Ойлодум, башка бирөө эле анын ордуна сүйлөшүп жатат деп. Бүгүн өзү чалып калды. Мына 2-3 күндөн бери экранда пайда болом. Сарсана болбоңуздар. Мен да эл менен кошо Садыр Жапаровдун легитимдүү премьер болушун күттүм. Бүгүн Жапаров менен сүйлөшүп куттуктадым дейт. Урматтуу кыргыз элим, Бакыт Калмаматов чыныгы кыргыз элинин патриот жигиттеринин бири. Буйруса Садыр Нуркожоевич оң тараптан орун берет деген үмүттөмүн. Садыр Жапаров, премьер-министр, президент отставкага кетет. Эртең саат 11:00 чейин убакыт бергиле. 14 октябрдын кечинде премьер-министр Садыр Жапаров өкмөт үйүнүн алдында турган өзүнүн тарапкерлеринин алдына чыгып сөз сүйлөдү. Силердин биринчи талабыңар аткарылып, бүгүн мен премьер-министр кылып бекитип беришти. Ал эми экинчи талабыңар президенттин отставкасы боюнча бүгүн кечке чейин сүйлөшүүлөр жүрдү деп билдирди Садыр Жапаров. Бирок бүгүн сүйлөшүүлөр бүтпөй калды. Силер резиденцияга жөнөп жатышат дегенинен мен шашылыш бул жака баса бердим. 15 октябрь саат 11:00 чейин убакыт бергиле. Президент кетет. Сүйлөшүүлөр аяктап баратат. Ортомчулардан суранышты. 15 октябрь саат 11:00 чейин деп. Ал кетет. Мени угуп койгула. Акыркы жолу суранам. 15 октябрь 11:00 чейин тарап кеткиле. Ага чейин сүйлөшүүлөр бүтөт. Мен алданбайм, деди Садыр Жапаров. Бирок митингчилер нааразы болуп кетсин деп кыйкырып жатышты. Ал эми президенттин басма сөз катчысы Толгонай Стамалиева Сооронбай Жээнбеков өлкө мыйзамдуу нукка түшүп, парламенттик шайлоо өткөндөн кийин отставкага кетет деп билдирүүдө. Бул Кыргыз Today Чекит.org. Темирлан Султанбеков үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу анын жактоочусу Чынара Жакупбекова билдирди. Анын айтымында мындай чечимди 14 октябрда Бишкек шаардык соту чыгарды. 13 октябрда 1 май райондук соту Социал-демократтар партиясынын өкүлү Темирлан Султанбековду 2 айга камакка алуу чечимин чыгарган. Ал массалык башаламандыкты уюштуруу фактысы менен кармалган болчу. Бул Медиа Центр Чекит КЖ. Садыр ата акча жебеңиз. Интернетте талкуу жараткан кыздын видеосу. Социалдык түйүндөрдө телевизордо сүйлөп жаткан Садыр Жапаровду карап алып, Садыр ата, сиз акча жебеңиз деп кайрылган кичинекей кыздын видеосу кызуу талкууланып жатат. Булак Ракурс Чекит КЖ. Назгуль Мамытова, Сапар Исаковдун дайыны билинбей жатат. ОПГнын колуна түшүп калган жокпу? Экс-премьер-министр Сапар Исаковдун дайыны билинбей жатат. Бул тууралуу журналист Назгуль Мамытова Фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Анын айтымында Сапар Исаковдун дайынсыз болуп жатканына партиялаштары, туугандары кабатыр болушууда. Качып кетти деген жалган маалымат. Жанында эч кандай документи жок, кайда кетмегеле. Биздин кабатырланганыбыз Сапар Исаков ОПГнын колуна түшүп калган жокпу деген шектенүүлөр болуп жатат. Анткени азыркы кырдаалды эске алганда кылмыш дүйнөсү уурдап кетиши толук мүмкүн, дейт Мамытова. Эске сала кетсек, 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон 12 партиянын лидерлери, тарапташтары 5 октябрда Ала Тоо аянтына чыгып митинг уюштурушкан. Митингчилер абактагы бир топ саясатчыларды бошотуп жиберишкен. Алардын арасында Сапар Исаков да болгон. Абал турукташкандан кийин бир топ саясатчылар кайра камакка алынган. Бир гана Айбек Калиев өз ыктыяры менен барып, абакка отурганын УКМК билдирген. Алар Албек Ибраимов менен Сапар Исаков гана кармала электигин кабарлаган эле. Салима Жакшылык кызы, Булак Алакан Чекитбиз. Замир Казакбаев, урматтуу жети дубан, ар кимибиз таза. Буга чейин саясатта булганбаган, билимдүү, адискөй адамдардан өкмөткө сунуштайлы. Мисалы мен таанып билген Азат Исакунов, Урмат Барыктабасов, Мирлан Исагалиевдер өндүрүштү. Экономиканы абдан жакшы өздөштүрөөрүн, бизнесмен эле эмес, мыкты адистер. Сиз дагы өзүңүз жакындан билип тааныган 3 ысымды сунуштаңыз. Мындан ары анда ким деген суроого чекит коюш керек. Эски портреттерден тажадым. Чын, дымакты бөлүнүүнү, симпатия менен антипатияны токтотуп, экономиканы жылдырууга мезгил келди. Коңшу өлкөлөр бизден бир нече жылга озуп кетти. Биз жылганды кой, токтоп да калбай артка кеттик.
Сырткы карызыбыз эртеңден баштап көкөлөйт. Кутулуунун бир гана жолу бар. Өкмөткө өз кесибин мыкты билген профессионал адискөйлөр келиши керек. Садыр деп кыйкырганыбыз эч нерсеге арзыбай калат. Жети дубандан кантип 3 адам сунуштай албайбыз. Бизге мындан ары саясатчынын кереги жок. Ансыз да алар өтө көп. Ишке өтөлүү, ишке. Кимдин кандай экени маанилүү эмес, кимдин ким экени маанилүү. Сиз билген 3 инсан. Владимир Путинге Кыргыз өлкөсүндөгү кырдаал боюнча кеңири маалымат берилип жаткандыгы айтылды. Кыргыз өлкөсүндөгү учурдагы кырдаал тууралуу Орусия президенти Владимир Путинге катчысы кеңири маалымат берип жатат. Бул тууралуу Владимир Путиндин пресс-катчысы Дмитрий Песков орусиялык басылмаларга билдирген. Президент Владимир Путинге кыргыз тарап менен болгон бардык байланыштар, анын ичинде администрация башчысынын орун басары Дмитрий Казактын Бишкекте жасаган иш сапары жөнүндө дайыма толук маалымат берилип жатат, деди Песков. Мындан тышкары Песков Кыргыз өлкөсүндөгү кырдаал тезинен турукташып, башаламандыкка айланбашын каалай тургандыгын билдирген. 13 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Орусия президентинин администрация жетекчисинин орун басары Дмитрий Казак менен жолугушкандыгы кабарланган. Булак супер чекит KG. Жарандык коом Аида Исмаиловага каршы кол чогултууда. Жарандык активисттер социалдык блок боюнча вице-премьер-министрликке сунушталган Аида Исмаилованын талапкерлигин кайрадан карап чыгууну талап кылышууда. Алар мындай демилге менен президент Сооронбай Жээнбеков жана жаңы бекитилген өкмөт башчы Садыр Жапаровго кайрылышты. Анда төмөнкүлөр жазылган. Ал бийликтин ишенимин кетирип, жеке жарандык коомдун жана жарандардын ачуулануусун жана нааразычылыгын жаратып, элдин президенттин багытын колдой албай калышына чоң салым кошту. Эми бул Садыр Жапаровдун бийлигине шек келтирет. Ал 4 ай иштеген учурунда пандемияга каршы күрөшүү үчүн секторду даярдаган жок. Ыктыярчылар гана адамдардын өмүрүн жана ден соолугун сактап калышты. Ал секторду даярдабагандыктан миңдеген жарандар каза болду. Анысы аз келгенсип эң маанилүү учурда шайлоого катышуу үчүн кызматынан кетти. Аида Исмаилова саламаттыкты сактоо тутумун, социалдык секторду түшүнбөйт. Жарандык коом жана донордук коомчулук менен өз ара аракеттенүү боюнча конструктивдүү тажрыйбага ээ эмес. Бейөкмөт уюмдарга каршы мыйзамдын демилгечиси катары ал жарандык сектордун жана донордук коомчулуктун ишенимин жоготкон. Ал өз кызматында ыктыярчыларга, жарандык коомдун мүчөлөрүнө каршы интригаларды гана көтөрүп, алардын жардамына тоскоол болуп, саламаттыкты сактоо министрлигинин жана дарыгерлердин ишине терс таасирин тийгизген. Дарыгерлерге азыркы кезге чейин компенсация төлөнө элек. Ал ыктыярчылардан жардам алып, дарылоо протоколун өзгөртүүгө тыюу салган. Анын кызматка дайындалышы менен ал жана анын башкармалыгы пандемиянын экинчи толкуну менен социалдык сектордун чиришинен дагы көп курмандыктарга алып келет деп ишенебиз. Катка психикалык саламаттык коомдук уюмунан Бурул Макенбаева, ыктыярчы меценат Назира Бишеналиева, медиа эксперт Гүлнура Төралиева, ПФ Прима уюмунан Виктория Юртаева, Жарандык демилгелер альянсынан Бакыт Сатыбеков, өнөктөштүк тармагынан Айбар Султангазиева, Республика партиясынын мүчөсү Алтынай Өмүрбекова жана биринчи балдар хосписинен Динара Алияева кол койгон. Медиа эксперт Гүлнура Төралиеванын билдиришинче, бул тизме дагы толукталат. Булак репортер чекит KG. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоодон кийин кетери айтылды. Садыр Жапаров президент менен сүйлөшкөндөн кийин митингге чыккан тарапташтарынын алдына келип, сүйлөшүүлөр эртең уланаарын билдирди. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоону өткөрүп коюп кетерин билдирди. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы Толгонай Стамалиева кабарлады. Анын айтымында Сооронбай Жээнбеков менен премьер-министр болуп дайындалган Садыр Жапаров бүгүн жолукту. Садыр Жапаров президент бүгүн кечинде отставкага кетсин деген талабын койду, деди Стамалиева. Ал эми Сооронбай Жээнбеков учурда кызматын тапшырып кетүүгө акысы жок экенин билдирген. Президент мурдагы позициясын карманаарын айтып, парламенттик шайлоону өткөрүп, президенттик шайлоону жарыялап, мамлекетти укуктук талаага кайтарып коюп кетерин билдирди, деди маалымат катчы. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров президент менен сүйлөшкөндөн кийин митингге чыккан тарапташтарынын алдына келип, сүйлөшүүлөр эртең уланаарын билдирди. Булак Спутник чекит KG.